Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда келип түшкөн гуманитардык жана донорлук жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин статс катчысы Шадыханов Калысбек Токтосонович маалымат берет. Брифингде ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, НТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Калысбек Токтосонович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен өз сөзүмдү баштаардан мурда мындай бир эмеден башта айткым келет. Биздин күчүбүз биримдикте деп. Анткени мына бүгүнкү күндө ар бир адамдын жашоосунда өзгөртүүлөрдү киргизген бул коронавирус инфекциясы менен бүткүл дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргызстанда күрөшүп жатат. Муну өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө биздин өкмөтүбүз дагы ушул коронавирус инфекциясына каршы көптөгөн иш-чараларды алып барып жатат. Ушундай оор мезгилде мен бир башында эле чоң рахматты айткым келет. Биздин ушу өнөкөстөргө, биздин жарандарга, ушу кыргыз элине өздөрүнүн жардамын көрсөтүп, өздөрүн аябастан ушу бардык элибиз ушу айыгып кетсин деп өзүнүн гуманитардык жардамдарын көрсөтүп аткан ушу өнөктөштөргө, жарандарга чоң ыраазычылыкты билдиргим кетким келет. Бүгүнкү күндө бул сиздердин гуманитардык жардамы, мен ойлойм, баа жеткис жана өз учурунда болуп атат десем дагы ашыкча болуп кетпес эле дейм. Ушул гуманитардык жардам жөнүндө айтып кетсек, мына биздин саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн буйругу менен атайын комиссия түзүп, ошол комиссиянын негизинде бул жумуштар алып барып жатат. Бул жумуш топтун негизги милдети бул саламаттык сактоо уюмдарына керектүү баягы түшкөн заявкалар негизинде элдерден, ошол өнөкөштөрдөн келген жардамдарды бөлүштүрүү жана ошолордун заявкаларын тактоо болуп саналат. Мына бүгүнкү күндө ушул комиссия мүчөлөрү өз жумуштарын алып барып жатат. Негизинен гуманитардык жардам бул башталышында ушу мартта, апрелде абдан көп ушундай эмелер келип түшкөн жардамдар. Азыр дагы мына акыркы июнь айында дагы ушул салмактуу тармагына көптөгөн ушундай гуманитардык жардамдар келип атат. Мунун баардыгын ушул комиссиянын иштөөсүн биз өзүбүздүн саламаттык сактоо сайтына www.medkg деген биздин сайтыбыз бар, саламаттык сактоо министрлигинин. Ошол сайттын ачык айкын көрсөтүлүп турат. Оң жагын карасаңыздар, ушул коронавирус менен күрөшүү деген деп жазылып турат. Ошол жерде сиздер бул гуманитардык жардамдардын кандай келгенин, кайсы мамлекеттен келгенин, кайсы жарандан келгенин, ал кайсы жака бөлүнгөндөрүн, кайсы уюмдарга кеткендерин көрө аласыздар. Эми кыскача айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушул гуманитардык жардам 11 мамлекеттен, биздин өнөкөштөрдөн келди. Булар Азербайжан, Кытай Элдүү Республикасы, Турция, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея, Швейцария, Иран, Өзбекстан, Россия жана Америка Кошмо Штаттары. Ошондой эле бул мамлекеттерден сырткары жергиликтүү өзүбүздүн жарандар жана 65 уюмдан да келип түшкөн гуманитардык жардамдар келип түштү. Бул жөнүндө дагы айтып кетсек, кээ бирлерин атап кетсек да болот. Бул жерде Абу Сахи Кер деген уюмдан, Ас-Сафа деген уюмдан келип атат. Алато өнүктүрүү борборунан келди, Жунда деген уюмдан келип отурат. Алибаба корпорациясынан, бүгүнкү күндөгү ЮНИСЕФ, ВДСУ, ТИКА, Кыргызстан аялдар конгресси, Текимаш жана башка көптөгөн уюмдардан ушу өздөрүнүн жардамын көрсөтүп, ушу биздин элибиз ушул дарттан айыгып кетсин деп өздөрүнүн
акчаларын аябай ушу эл үчүн кызмат кылыш үчүн ошо өздөрүнүн гуманитардык жардамдарын бүгүнкү күндө өтө чоң көрсөтүп жатат. Мындан сырткары биздин кыргызстандык биздин жарандар чет мамлекетте жүрүп иштеп ошол жакта жашап жүрүп дагы алар дагы кайдыгер болбостон өздөрүнүн ушу жашап кеткен жерлерине, айылдарына, ошол райондоруна өзүнүн гуманитардык жардамдарын дагы көрсөтүшүп, алар дагы мындай кайдыгер болбой сыртта калган жок. Алар дагы өзүнүн чоң деген жардамдарын көрсөтүп атат. Көп түкүрсө кыргызда айтып коет, көл болот деп, ошолордун жардамы дагы биздин элибизге чоң пайдаларды алып келип, көптөгөн элибиз ушу оорудан айыгып кетип атат. Эми негизги эмелерден айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушу гуманитардык жардамдар 42 позициядан көбүрөөк келип түшкөн. Мына бүгүнкү күндө ошонун бир мындай көбөйтүп туруп биз мындай баарын чогултуп бир эме кылдык, аракет кылдык сиздерге көрсөткөнгө. Ошол 25 позициясын айтып кетсек, ошолор чогулткандан кийинки бүгүнкү күндө ушул ИВЛ аппараттары 149 ушу гуманитардык жардам аркылуу келди. Андан сырткары кычкылтек концентраторлары 322 келип түштү. Пульс оксиметр деп коет, бул 225 келип жетти. Байланышсыз термометр деп коет, мындан 3353 келип түштү даана. Портативдик тепловизор деп коебуз, андан 86 келип түштү. Коргоочу комбинезон деп коебуз, булар 138.403 келип түштү. Экспресс тесттер 146.000 келип түштү. ПЧР тест алуу топтомдору деп коет, мындан 20.000 келип түштү. Респираторлар 293.092 келип түштү. Бет каптардан 1 миллион келип түштү. Кол каптарды айтып кетсек 850.132 келип түштү. 50.000. Антисептикти айтып кетсек 54.813 литр келип түштү. Бахилаларды айтсак 208.099 даана келип түштү. Спирттерден 100 миллилитрликтен 19.998 миллилитр келип түштү. Коргоочу көзөйнектерди айтып кетсек 52.171 келип түштү. Ошондой эле халат одноразовый деп коет, ушу мындан дагы 65.624 келип түштү. Коронавирус аңдоо үчүн атайын топтомдор деп коет, ушулардан 22.681 келип түштү. Дезинфекциялык каражаттардан 2.215 литр келип түштү. Оорукананын керебеттери 400 даана келип түштү. Керебеттин жана анын коюлчу мониторлордон 10 келип түштү, 10 даана. Шешеп комплектилери боюнча 990 даана келип түштү. Ошондой эле ИВЛ аппараттын шаймандары 20 келип түштү мына бүгүнкү күндө. Бетке арналган калканча деп коет, мындан 53.073 даана келип түштү. Ошондой эле дары каражаттар 13.286 даана келип түштү. Мунун баары сиздерде азыр көрсөтүлүп турат. Ушулардын кандай кылып бөлүнгөндөрү, кандай кылып бөлүнүштөрү биз таблица менен аракет кылып көрсөттүк. Бунун баары жана мен айтып кеткен Medkg сайтында көрсөтүлгөн. Кээ бир эмелерин айтып кетсек, кандай кылып бөлүнгөндөрү, мисалы ошол жерде мына Абу Сахиники көрүнүп турат, Техим Аштыкы көрүнүп турат сиздердин алдыңыздарда. Ошондой эле Азербайжан мамлекетинен келип түшкөн гуманитардык жардам көрүнүп турат. Ошондой эле жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдарынан келип түшкөн, мына акыркы 14 июнда келип түшкөн гуманитардык жардамдардын дагы составтары кандай келген, кайсы уюмдарга биз бөлгөнүбүз мына көрүнүп турат. Мисалы ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун айтып кетсек, бет калканычынан эле 46.200 келип түштү. Коргонуучу көз айнектерден болсо 14.600 келип түштү. Бир жолку колдонуучу халаттардан 57.000 келип даана түштү. Ошондой эле респиратор 95 деп коебуз, мындан 150.000 келип, мына бүгүнкү күндө таркатылгандардын баары сиздердин алдыңыздарда таблицада көрүнүп турат. Бул негизинен ошол бүгүнкү күндөгү ачак болуп аткан медициналык уюмдарда, больницаларга жана кайсы областтарда көбүрөөк болуп атат. Биринчи ошол жерлерге мына жөнөтүлүп атат. Андан калгандары уже башка уюмдарга, медициналык уюмдарга кетип атат. Эми акыркы бир эмесин цифрларды айтып койсок, ушу бөлүштүрүүлөр боюнча канча областка кандай кылып кетти? Кыскача бир айтсак, баардыгы болуп, мисалы ушу дары дезинфекциялык каражаттар 69.606 литр келип түштү.
Мунун Бишкекке, Чүйгө, Ысык көлгө, Нарынга, Таласка кандай бөлүнгөнү сиздерде таблицада турат алдыңыздарда. Ошондой эле медициналык жабдуулар мына бүгүнкү күндө 3335 келип түштү. Аны да кандай бөлүнгөндөрү көрүнүп турат. Жеке коргонуучу каражаттар боюнча 1.435.130. Бул жерде жана мен айтып кеткен булар комплект. Бул жерде бет кат, жанагы айтып аткан ошондой эле жеке коргонуучу кийимдер буга кирет, очкилер кирет, атайын маскалар кирет. Ошонун баардыгын бириктиргенде жана 25 позицияда биз айтып кеттик. Ошону мындай обобщать этип келгенде 1.400.000 келип түштү бизде. Ошонун баары таркатылып бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошондой эле рентген жана башка товарлардын келип түшкөнү дагы бул жерде сиздердин алдыңыздарда турат. 80.554 даана келип түштү. Мен кыскача айтып кетсем ушул, бул биздин дагы бир жолу айтат элем, Medcage сайтында турат, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Бардык биздин элибизге ушул жардам берип жаткан өнөкөштөргө, граждандарга, жарандарга Саламаттык сактоо министрлигинен ушундай оор мезгилде жардам көрсөтүп атканына чоң ыраазычылыкты билдирип кетет элем. Жана башында айткандай, бардыгыңыздарга ошо ден соолук каалап, биздин күчүбүз ошо бирдикте, бардыгыбыз бир болсо, Кудай бурса, бул коронавирус оорусун жеңебиз. Рахмат, Калысбек Токтосунович. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Да. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые граждане. Я с самого начала хотел бы сказать, наша сила в единстве. Почему? Сегодня весь мир, в том числе и Кыргызстан, борется с коронавирусом, который внес свои коррективы в жизнь каждого гражданина, каждой страны. Правительство Кыргызской Республики предпринимает все возможные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. И с самого начала хотел бы я поблагодарить всех граждан и партнеров, которые в стороне не остались, которые в этот трудный период поддержал наш народ и оказали нам гуманитарную помощь. И я хотел бы отметить, именно ваша помощь на сегодняшний день был, я думаю, неоценима и было своевременно. И согласно нашего приказа гуманитарной помощи специально создана комиссия Министерства здравоохранения, которая задача этой рабочей комиссии является, конечно, в первую очередь оценка заявок, потребность наших организаций, медицинских организаций и распространение поступившей гуманитарной помощи. И как они работают? Специально план распределения они делают, и согласно этого заявок медицинских организаций и рассматривают главные очаги, первоочередные, где у нас, грубо говоря, пожар, где у нас нехватки, и после этого они распространяются. Эта гуманитарная помощь на сегодняшний день вы можете открытым текстом посмотреть на нашем сайте, как поступают они. Значит, размещивается на нашем сайте www.med.kg. Она именно в этом сайте, значит, находится с правой стороны размещен, называется «Коронавирус. Официальных информация». Если сказать, откуда какие гуманитарные помощи поступили. На сегодняшний день от 11 стран, значит, партнеров наших поступила наша гуманитарная помощь. Если можно отметить некоторых, это Азербайджан, это Китайская Народная Республика, это Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Швейцария, Республика Иран, Узбекистан, Россия и США. Также я хотел бы отметить, что наши международные организации и граждане также не стали в стороне. От 65 местных и международных организаций поступили также гуманитарной помощи. Я бы некоторых хотел бы отметить сегодня. Это Абусахи, КНР, Ас-Сафа, Центр развития Алато, Джунда, корпорация Алибаба, ПРООН, ЮНИСЕФ,
ВОЗ, ТИКа, Конгресс женщин Кыргызстана, Текимаш, Финкобанк, инициатива Чоңалай, Алтынкен и так далее. Очень много наших организаций, которые нам, нашему народу Кыргызстана помогают. И также со стороны граждан, проживающих за пределами Кыргызстана, также они нам направляли свои гуманитарные помощи. Особенно последние месяцы мы сами видим и по телевизору показывают, как они нам каждую свою родину, каждое свое село или городу помогают, они направляют свои помощи. Это мы увидели, как кислородные концентраты, когда не хватило, они все собрались за рубежом и направили для наших народов. Я сегодня хотел бы отметить, более 42 позиций поступило гуманитарной помощи. Из них мы обобщили около 25. Это, конечно, например, разные виды шприцов или лекарств, или там других этих. Мы на 25 наименований их сократили. И хотел бы отметить их и озвучить предварительно, как они поступили. Значит, аппарат ИВЛ – это 149, кислородные концентраты – это 322, пульс, оксиметр – это 225, термометры бесконтактные – это, значит, 3353, тепловизоры портативные – это 86, защитные комбинезоны – 138 403, экспресс-тесты – 146 тысяч, набор ПЦР для анализа – это 20 тысяч, респиратор, значит, 293 092, маска 1 500 000, перчатки 850 132, антисептики 54 813 литров, бахилы 208 099 значит, штук, спирт 95 это 1000 миллилитровый, 19 990 литров, защитные очки 52 171 и халаты одноразовые 65 624 штуки. Набор для определения коронавируса, значит, 22 681, средства дезинфекции 2215, и больничные кровати это 400 штук, прикроватный монитор 10 штук, комплекс значит, постельной принадлежности это 990 штук значит, комплектов, комплекс аксессуаров для аппарата ИВЛ 20 штук, шприцы инъекционные, значит, 2 731 200, шит для лица, значит, 53 073 и лекарственные средства 13 286, значит, наименование, которое я сейчас сказал, это поступила в нашу гуманитарную помощь. И эта цифра каждый день меняется, особенно в последнее время очень много поступает гуманитарной помощи. И это все, я повторюсь, вы можете увидеть на прямом, значит, на нашем сайте, еще раз повторюсь, www.medkg. И на ваших экранах, как она распределяется, мы в таблицах показали, я не буду это повторяться. Это, например, вот Текимаша мы показали, сколько поступает и куда уходит, какие организации. Значит, это вот Абу-Сахи мы здесь показали, китайские, значит, с Китайской республики поступила. Также гуманитарная помощь вот с Азербайджана, который поступал в мае месяце. И последний вот ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вот 14 значит, июля поступал. Значит, здесь лицевые щитки, вот 46 200, защитные очки, там 14 600, халат одноразовый 57 тысяч и респираторы КН-95 150 тысяч. Вот здесь в таблице указано, какие организации, какие области и сколько распределено. Это все, значит, утверждается вот комиссионно, председатель комиссии на уровне замминистра утверждается и направляется по всем этим организациям. Они все это гуманитарную помощь получают в наших складах, значит, департамента лекарственного обеспечения. И я последнюю цифру хотел сказать, вот таблица тоже она у вас показана, наш обобщенный такой, значит, цифры хотел бы сказать. На сегодняшний день по областям, по Бишкекам, вот здесь у нас указано, это здесь средства
69 606 литров. Значит, это медицинское оборудование 3335 штук. СИЗы, здесь вот я говорил раньше тоже, это маски, очки, там все, значит, комбинезоны, это все, если обобщить, она получается 1 435 130 штук. До этого мы отдельно, где мы 25, когда мы говорили, там отдельно позиции мы говорили, здесь мы обобщенно говорим. Также реагенты и другие товары, это 80 554 штуки на сегодняшний день поступило, и они все розданы, и они уже во всех наших медицинских учреждениях, их как бы для здоровья наших народа уже используют. И последнее, еще раз я хотел бы поблагодарить именно от имени Министерства здравоохранения всем партнерам нашим, всем гражданам, всем организациям, всем государствам, которые именно нелегкий период Кыргызстану и кыргызстанскому народу, который нам помогает. Большое спасибо от имени Министерства здравоохранения хотел сказать. Всем пожелать здоровья, благополучия. И также я хотел бы сказать, что мы вместе, это вот я вначале говорил, наша сила в единстве. Если мы вместе, мы победим все вирусы, не только коронавирус. Дай Бог всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О распределении гуманитарной и донорской помощи вас проинформировал статс-секретарь Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Шадыханов Калспек Токтосунович. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.